Урматтуу жаштар, сиздерге бир кеңеш, ушул кеңешти кабыл алып, ушул кеңешке амал кылсак, иншалла келечек жакшы болот деген жакшы үмүтүм бар да. Міне эки маселе. Биринчи маселе, биз улуулардын өзгөчө, особенно ата-энебиздин сөзүн мындай уккубуз келбейт да. Мындай бар го, жаш кезде 12-13 жашка балакатка толгондон кийин, андан кийинки подросток кез, андан кийин 20 жашка толгон кез, мен билем, жаштардын көз карашына мен эле кылып атам, эми силер каяктагы заманда адамсыңар, мен азыр деген заман башка деп эле алардын сөзүн уккубуз келбейт да. Эми алар деген канча бир жашоону башынан өткөрдү да, кыйынчылыкты өткөрдү, жакшы жашоону өткөрдү, жаман жашоону өткөрдү. Ошол себептен алар баягы опыттан билгенден анан эй балам мындай кыл, ай кызым тигиндей кыл десе, жок деп биз мындай тел-телең дейбиз да, антпейли макулбу? Ушул кеңешке бир көңүл буралы. Экинчи маселе, экинчи кеңеш. Жаштык кезде көп туура эмес пайдаланабыз, убакытты текке кетиребиз да. Неге дегенде, мына азыр мага ишенбесеңиз, ата-энеңизге барып, тайта тайны, чоңата чоң апаң, байкең, эжең баарын улуу кишилерге барып сурап көр. Жаштык кезде убактыңызды артка кайтып келсе, Аллах таалам ушундай мүмкүнчүлүк берип, артка жаштык кезге кайтып келсеңиз, башкача кылат белеңиз десе, ой аттың ай, кана ошондой болсо, ушу бир жакшы окуп алат элем, ушу бир жакшы бир мындай кылдым эле, тигиндей кылып алат элем деп баардыгы өкүнөт да. Бирок 1000 өкүнүңүз, миллион өкүнүңүз кайра артка кайтып келбейт да, 1 секунд. Азыр бир күнүңүз дагы жаштык кезиңиз баары кайтып келбейт да. Ошон үчүн ушуларды эске алып, убакытты тек кетирбели макулбу? Мына канча возможность бар азырчы, канча жакшы нерселерди окуп алса болот. IT-ни дагы мына мен канча айтишниктер менен, чоң Google'да иштеген айтишниктер менен сүйлөшкөм. Айтып атат, азыр дейт, мындай бир эмеге барып окуштун эле кереги жок дейт. Интернет мына бул технология өнүп кетти дейм, действительно. Отуруп алып эле окуп, мисалы үчүн аны сурап атам да, аны сиз Google'да иштейсиз, Google'га иштеш үчүн диплом керек десем, жок дейт. Анын местный образование бар болсо, ошол IT-ни жакшы билген болсо, чачкан болсо, жана программаларды билген болсо, алып берет дейт жумушка. Караңыз, еще удаленно. Дагы бир айтышчы бала менен сүйлөштүм, агай болуп иштечкен биякта, жаш бала. Азыр жумуштан чыктым дейт. Неге десем, Украинадагы эмеге бир сайтка иштеп атыптыр, бирок бул согушка чейин болчу да, мурунураак. Ансыкандай бул көрүңүз, бул эле тарамак эмес да, башка мына англис тилин үйрөнүңүз, канча переводчик эмелер менен, башка анан эң негизгиси дин үйрөнөлү макулбу? Иман бул эң чоң да, эң чоң. Бул имансыз өтүп кеткен адам, охо, анан Алланын астына жаштыктан да сурак болот, ошону унутпайлы. Жаштыкты кандай пайдаландың, каяка кетирдиң депчи. Ошон үчүн иншалла бир аракет кылалы, алтындарым, жаштарым. Ушул келечек иншалла ушу биздин колдо, жаштардын колунда да. Биз мынакей жакшы патриоттук сезим менен эң негизгиси динди жашообузга алып келип, андан кийин бир убакытты текке кетирип, ар кайсы жалжаңбайский блогерлерди көрүп эле, ар кайсы ырчылардын ырын угуп эле, деп эле анан ушундай бир өткөндө бир айтат, не дейт? Жизнь это штанга, поднять тяжело деген сыяктуу ырлар бар окшойт да. Анан ошолорду угуп алып эле, анан ал айтып атат, жаштар ошондой ырларды угуп алып эле баары депрессияда дейт да. Зачем ошолорду угупчу? Андан көрүнө жакшы мотивация менен, жакшы жашоо, алдыга кадам, канча возможность бар, айтып атпаймынбы? Эң негизгиси динди жашообузга алып келели. Эркектер мечитке келип намаз окуп, жамаат менен бирге болуп, мечитте амалдар бар, ошолорго баралы. Кыздар дагы мынакей намаз окуп, ошол тегерек четте жумада бир жолу боло турган таалимдер бар. Көпчүк жер, бүт эле азыр Кудайга шүгүр Кыргызстан көп жерде бар. Дем алыш күндөрү болот. Ошо таалимдерге барып кыздар мынакей таалим үйрөнүп, Куран окуп, мындай динди жашоо алып келели. Экинчи, ошо убакытты жөнгө кетирбей, жанагындай бир кызыктай видеолорду көрүп отура бербей, мындай үйрөнөлү, мына окуй, кандай бир адамды кызык, дизайнга кызыгасызбы, балким бир астрономияга кызыгасызбы, балким бир философияга кызыгасызбы, билбейм эмнеге, бирденке IT-геби, балким машиностроениягабы, домостроение, кыскасы бир строительствогабы, иши кылып бирдеке кызыксаңыз, туризмна канча өнүгүп атат. Кыргызстан мынакей жакшы сайттар өткөндө мен видео чыгардым го, американец, Тайган экспресс деп ачып алып 8 жыл болуптур, Америкадан атайын көчүп келиптир Кыргызстанда. Азыр туризм менен заниматься этип атам дейт. Америка, Европа, Кытай, Европа баардык жерден келет экен. Бияктан ал тил билген үчүн көрдүңөр, тияктан англисче реклама кылат. Келгендерге англисче бүт Кыргызстан булуң бурчун кыдырып туруп, Аткенди бүт көл. Ошон үчүн кандай акчасы да Кудайга шүгүр жакшы таап атам дейт да. Мен Кудайга шүгүр деген жок, конечно, бирок жакшы таап атам дейт. Анысы кандай? Ушундай туризм, эми айтып отурсачы, мындай жаштарды мындай отсаң, бирдеме кылыш керек эле деген эле жаштар да. Мынтыш керек эле, тинч керек эле. Же болбосо Америкага кетиш керек, Европага кетиш керек, Россияга кетиш керек, Кыргызстан өнүкпөйт деген эле кишилер. Жок. Биз окуй берели, өнүгө береличи, мындай өз кадам мындай салымыбызды кошо берели, мындай кадам таштап коелу иншалла. Бияктан эле Кыргызстандан эле жакшынакай мээнет кылса болот. Ошон үчүн аракет кылалы баардыгыбыз иншалла, макулбу? Эмнеге жаштар эле жаштар деп атам, Неге дегенде мына
Анан айтышыңар мүмкүн, мына сен өзүң мына өзүң ыйратпайсыңбы, өзүң эмне жүрөсүң анан бир фирмада иштеп эле анан бизге кыйын болуп акыл үйрөтөсүң дешиңер мүмкүн. Бул эмнеге жаш дегенимчи, азыр мен дагы мына айтып атам, жана ата энеге улуу кишилерге барып эметсе кайрылсаң ушинтип мейек деп атпаймынбы? Бар. Мен азыр альхамдулилля 3 балам бар, бала чака, үй бүлөм бар. Анан жаш кездеги убакыт болбой калат экен да. Мечитте амалдар бар, иштеш керек, себебин кылыш керек, бала чака бар, балам частный мектепте окуйт. Келинчегим альхамдулилля үйдө, мындай алардын баягы камсыздаш керек дегендейчи. Тияк бияк катышып билиш, тияка барыш керек, бияка барыш керек деп, мындай чоңойгондон кийин кичине убакыт тарыраак болуп калат экен, действительночи. Ошон үчүн мындай жаш кезде мен болсо азыр жаш кезде болгон, окумуш башкача кылмактын да. Анысы кандай? Сиздер дагы бир ошол убакытты, ошон үчүн алтындарым угуп коюңуздар, ушул насаатка кабыл алып коюңуздар. Эки кеңеш. Улуулардын сөзүн уга жүрөлү. Экинчиси, ушул убакытты туура пайдалан. Ай жаштар, ай. Убакыт текке кетип атат да, убакыт канча убактыңар бар, силерчи алтындай болгон убактыңар бар да. 10 саат окусаңар болот, 10 саат үйрөнсөңөр болот. Бирок ошол убакытты жөн эле бир видео көрүп эле, мисалы үчүн бир жалдаңбайский бир көйдө эле ха хихи болуп эле, бир ычын угуп эле, анан өзүнчө эле бир депрессияга батып эле, сүйөм болуп элечи. Азыр ырлардын эч бир мааниси жок, эч бир максаты да жок азыр ырлардынчы. Азыркы ырчылар мындай бир монтип мен элге максат, мондай бир насаат айтып максат кылсам дегендер аз эле деп, саналуу эле болуш керек. Мен укпайм просточу. Ата көп эле сүйөм, өлөм, анан эртемен турдум, нан жедим, чай ичтим деген сыяктуу эле жөн эле бир бытовуха эле да, бытовуха. А зачем анын баары? Анын неге бизге керек? Эмне пайда? Ошон үчүн иншалла баарыбыз бир аракет кылалы алтындарым, Эки нерсе. Улуулардын сөзүн уга жүрөлү, экинчиси убакытты туура пайдаланалы. Амал кылалы иншалла, амал кыла берели. Аллах Таала мүмкүнчүлүк берсин. Келечек биздин колдо, келечегибизди өзүбүз мындай тууралайлы. Ар бир адамдынчы мындай амал дептери ар бир адамга Аллах Таала тарабынан өзүнө берилет да. Ушу амалды азыр өзүбүз жазып атабыз. Туура пайдалансак жакшы жакка кетип атат. Туура эмес пайдалансак туура эмес жакка кетип атат да. Өзүбүздө келечек алдыда кадам өзүбүздөн башталат иншалла. Бардыбыз аракет кылалы. Ушул видеону башкаларга көбүрөөк жөнөтүп, жаштарга көбүрөөк таркатып коюңуздар. Анан ата энелер дагы кайдыгер карабай ушу жаштарга жакшы мына көңүл буралы, аларды көзөмөлдөп, түнү менен ар жак бер жакта жүрөт, доспону менен, подружкалары менен кызыңыз болсо, алар менен көзөмөлдөп, каякта жүрөсүң, телефонун карап, кана эмнелерди көрүп атасың, эмне окуп атасың деп мындай жөн эле эртеден кечке иш болуп, эптеп эле кара курсак тойгонуна ыраазы болуп жүрө бербей, ошол жашта эң чоң салым ошо балдарыңызга болгон салым да, мотивация эмечи. Эмне деп коет? Салым, мындай салганыңызчы сиздин эң чоң инвестиция. Эң чоң салымыңыз, инвестицияңыз ошо балдарыңызга болгон да. Сиз бизнеске тияк бияка салым кошуп анан мен кийин укмуш байым деп ойлоп атасыз. Жок, эң чоң салым инвестиция бул балага болгон да, бала кызыңа, балдарыңызга. Ошон үчүн иншалла баарыбыз ата энелер дагы, жаштар да баарыбыз биргелешип аракет кылалы макулбу?